Кечээ Бишкекте Крым авторитет Рыспек Ахматбаевдин жакын тууганы мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн жаран кармалды. Ал ИИМдин криминалдык милиция кызматынын ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында колго түшкөн. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин ыкчам каттоосунда турган Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарынын тургуну кармалды. Айтылган жаран бир катар кылмыштар жасагандыгы, анын ичинде алдамчылык аракеттери үчүн мамлекеттик аралык издөөгө алынган. Акыркы 2 айдан бери мамлекеттин мүлкүн тоногондорду кустуруу иши башталып, бир катар мыйзамсыз байыгандар суракка алынды. Өлкөнү адилеттүү мыйзам талаасына алып келүү бул иштер менен чектелген жок. Аны менен катар УКМК кылмыштуу топторду түзүп, алардын башында тургандарга аюусуз күрөш баштаган. Криминалдарга каршы күрөш сөз жүзүндө эмес, иш жүзүнө ашып жатканы байкалууда. 22 октябрда Кримтөбөл Камчы Көлбаев кармалып, учурда номер 47 түзөтүү абагында. Ага 244 берене уюшкан кылмыштуу топту түзүү жана ага катышуу боюнча кылмыш иши козголгон. Көп өтпөй Чач каймана аты менен белгилүү болгон Кримтөбөл колго түшөт. Булар башы көрүнгөн белгилүү Крим авторитеттер гана. Мындан сырткары күн алыс уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар жарандар кармалган видео маалыматтар жарыяланып жатат. УКМК Дженго каймана аты менен таанымал Кримтөбөл Кадыр Досоновго издөө жарыялап, кылмыштуу топторду аныктоо жана алардын мыйзамсыз иштерине бөгөт коюу аракеттерин улантабыз деп маалымат таратты. Аймактардагы милиция кызматынын иш аракетинде белгилеп кетүү керек. Мисалга Ош шаарында жалпы 34 адам уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар делип каттоодо турат. Ал эми акыркы 3 айдын ичинде калган 10 адамдын ичинен дагы 3-өөнө кылмыш иши козголгон. Алар мыйзамсыз курал жарактарды жана наркотикалык заттарды сактагандыгы үчүн алардын үстүнөн тергөө иштери жүрүп жатат, алар тергөө изоляторунда турушат. Мыйзамдын оор жазалары белгиленет. Ага эгер бор закон экенин өзү мойнуна алса, Грузияда 10 жылдан 15 жылга чейин камалат. Серепчилер криминал менен күрөшүүдө Грузияны мисал кылып келишет. Аталган өлкөнүн башчылыгына Саакашвили келгенде кылмыштуу топтор түрмөгө камалып, өлкөдөн качып чыгып жоголгон. Мындан улам аларга каршы күрөш өлкө башчысына түздөн-түз байланыштуу дешет. Эми Саакашвили өзү президент болуп келгенден кийин канчалык бир мөөнөттүн ичинде аларды түп тамырынан жок кыламын деп өзүнө ишенимди айтып, бирок аларга ушунча күн уруксат берген, камалсын деп, камалган, камалбагандары кандайдыр бир убакыттын ичинде Грузиянын өлкөсүнөн чыгып кетишкен. Бүгүнкү күнгө чейин аларда жок. Тынч, жөнөкөй ишкерлери дагы, жөнөкөй жарандары дагы жакшы жашап келет да бүгүнкү күндө. Мурдагы бийлик тушунда тескерисинче каралар менен келишим түзүп иштөө орун алып келгени, өзгөчө парламенттик шайлоодо чоң муштумдардын аралашканы айтылган. Ал эми серепчилердин пикирине таянсак, учурда жүрүп жаткан кылмыштуу дүйнөгө каршы аюусуз күрөштүн улануусу өлкө башына келчү президенттен көз каранды болот. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нурманов, 7 канал, Ош.